Saat 16:00 карата топтолгон соңку кабарлар менен тааныштырууну баштайбыз. Түз эфирде мен Айганыш Туратбек кызы, кутман күнүңүздөр менен. Бишкекте көп кабаттуу үйдүн дубалынын кулашы боюнча 2 прораб кармалды. Ленин райондук милициясынан билдиришкендей, 26 мартта саат 03:09 чамасында 102 кызматына Жаш гвардия бульвары менен Фрунзе көчөсүнүн кесилишинде курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн дубалы 2 кабаттуу үйдүн чатырына кулап түшкөнү боюнча маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу жиберилген. Аталган факты кылмыш кодексинин 272 беренесинин 2 бөлүгү менен катталып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Иликтөөнүн жүрүшүндө дубалы кулаган көп кабаттуу үйдүн прорабтары 1966 жана 1962 жылы туулган жарандар убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Иликтөө уланууда. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орунбасары Арзыбек Кожошов зайым каражаттары боюнча карыз өндүрүүдө мыйзам бузуу фактылары жөнүндө маалымдаган жарандардын арыздарын иликтөө боюнча ведомстволор аралык комиссиясынын жыйынын өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө карыз алуучулардын арыздарын изилдөө боюнча эксперттик жумушчу топтун ишинин алдын ала жыйынтыктары каралды. Ал белгилегендей, эксперттик топ тарабынан кайрылуулардын көптүгүнө карабастан, ар бир кайрылуу тыкыр иликтенип, айрымдары боюнча оңдуу чечимдер кабыл алынган. Белгилесек, ведомстволор аралык комиссия министрлер кабинетинин 2011 жылдын 21 декабрындагы чечимине ылайык түзүлгөн. Ведомстволор аралык комиссиянын иштөө мезгилинде президенттин жана өкмөттүн дарегине жөнөтүлгөн жарандардын бардык арыздары каралган. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Швеция королдугунун парламентинин депутаттары жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүгүү программасынын өкүлдөр тобу менен жолукту. Маалыматка ылайык, министр акыркы 1,5 жылда өлкөдө болуп өткөн маанилүү саясий өзгөрүүлөр, анын ичинде Кыргызстандын конституциясынын жаңы редакциясынан кабыл алынганы жана жогорку кеңешке шайлоолор өткөнү жөнүндө кабарлап, өлкөнүн жаңы саясий системасынын шартында өнүгүүсүн колдоонун актуалдуулугун баса белгиледи. Кыргызстандын чек арага жакын аймактарында тынчтыкты орнотуу жаатындагы долбоорлорду ишке ашыруу боюнча Швеция менен кызматташуу маанилүү приоритеттердин бири катары белгиленди. Мындан тышкары, министр климаттын өзгөрүүсү, био артирдүүлүктү сактоо, тоолорду туруктуу өнүктүрүү чөйрөлөрүндө кызматташуунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Швециянын парламентинин депутаты жана ЭККнун парламенттик ассамблеясынын төрайымы анын өлкөсү климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттерин жеңилдетүү жана аларга ыңгайлашуу, суу колдонуу, иш орундарын түзүү, эмгек миграциясы, гендердик биримдик чөйрөлөрүн Кыргызстан менен кызматташуунун жана долбоорлорду колдонуунун приоритеттүү багыттары катары белгилеп өттү. Жолугушуунун соңунда тараптар өз ара кызыкчылык жараткан бардык маселелер боюнча диалогду улантууну макулдашышты. Бүгүн Ош шаарынын мэринин эл менен жолугушуусу өттү. Жыйынга 500дөн ашуун шаардыктар жана мекеме ишканалардын жетекчилери катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө алгач шаардын вице-мэрлери аткарыла турган долбоорлор боюнча маалымат берип, негизги көйгөйлөрдүн чечилишине багытталган пландарын жарыялады. Андан соң жашоочулар өз суроолору менен кайрылышты. Жыйында каланын инфраструктуралык абалын жакшыртуу маселесинен тартып, жеке көйгөйлөрүнө чейин айтылды. Кала башчы ар бир суроого тийиштүү жетекчилерден жооп алып, жарандардын кайрылуусунун жыйынтыгы болушун талап кылды. Эл менен жолугушуу өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы аркылуу ишке ашты. Шаардын мэри эл менен болгон жолугушуусу дегенде, биз эл атча тукканы келген жокпуз. Биз эл жолугушуу маселелерибизди чечели деп келгенбиз. Тилекке каршы көпчүлүк убактыбыз ошолордун көрсөтмөлөрүнүн негизинде соңуна чыгып, көпчүлүк суроолорго, көп келген адамдардын суроолоруна жоопсуз калды. Өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Эми менин маселеме келе турган болсом, 5 маселе көтөрүп келдим. Коопсуз шаар боюнча, жол тыгыны боюнча, санитардык көзөмөл боюнча, шаардагы көрнөк жарнактар боюнча, анан ошол түнкү 23:00дөн кийин музыканын үнүн басаңдатуу боюнча.
Кыргызстанда жыл башынан бери жалпы 256 000 чарчы метр аянтты түзгөн 2000 үй жана батир пайдаланууга берилди. Бул тууралуу Бишкектеги маалымат жыйынында Улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Бакытбек Шукенов билдирди. Анын айтымында Таласта 75 орундуу мектепке чейинки билим берүү мекемеси жана Ысык көлдө 356 орундуу мектеп иштеп баштады. Бишкек шаарында жана Чүй өрөөнүндө жакынкы 1 саат аралыгында жана кечинде күн күркүрөп, катуу шамал болушу мүмкүн. Бул тууралуу Кыргыз гидромет борбору кабарлайт. Маалыматка ылайык, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 14 метрге жетиши күтүлүүдө. Ушул менен бүгүнкү күнгө алынган күндүзгү кабарлар топтомун жыйынтыктайбыз. Жаңылыктар маалымат программасынын кечки толукталган чыгарылышын саат 20:00 көрө аласыздар. Амандыкта көрүшкөнчө.